Tööde turabız. Bul bizdin ayıl özü 5 pur tuğgan bolup eseplenет. 5 pur tuğgan atıga koyulgan eken. Biröö o ayıldın astıda, ekinçisi mına жерге koyulgan, üçüncüsü nargını, dördüncüsü kavur dep koyuyoruz, beşincisi top terekte. Mına uşul 5 pur tuğganın atıga koyulup bu ıyık jeri 5 pur tuğganda ar dayım biz ıyık көрөбүз. Yeni 5 pur tuğganda жашаган элдер, уруулар 5-6 uruu var. Алардын негизгилери Сары уруу, Чөжө уруу, Манак, Алдаш, Манак, ушундай уруулар жашайт. Бир тууганда жашашат. Азыр бул жерде 400дөн ашык кожолук жашайт. Ошонун ичинде азыр ФАП бар. Анан биздин орто мектеп. Эми биздин орто мектеп мана бүтүрүүчүлөргө тарыхта калыш үчүн айтып коеюн. 1933-жылы мына азыр ошол жерде азыр мечит түшкөн, ошол жерге курулган экен. Элдик ашар менен курулган экен. Анда 1-2 эле агай иштеген экен, аялдар иштеген эмес, себеби аялдар жок болгон. Андан кийин 1960-жылы азыр биз иштеп жаткан мектеп курулган экен. Ошол жерде курулуштун башында биздин азыркы жана карыя аксакалдарыбыз, ардагер мугалимдер Карим Сакыч, Исмаил агай, Карим агай, Жигитал агай, Амир агай, Арта агай, Батыр агай жана башка Төлөн агайлар иштеп курушкан экен. Мына эми буйруса биз кайсы жерге барбайлы Бешбуркан жөнүндө сыймыктанабыз. Ушул жерде мына элдер мына жакты карап, ушул жерде бизде Кыргызстанга белгилүү эң колхозду уюштуруучулардын бири Уркия Сабиева ушул жерде төрөлгөн. Анын Кыргызстанда Бишкекте революциянын каармандары деген эстелиги бар. Ал Түштүк Кыргызстан эмес, Орто Азиядагы колхоз уюштуруучулардын бири болгон. Ушул жерде жашап, ушул жерде Сабиева колхозуга, ошол жер Кызыл Аскер колхозуга турмушка чыгып, колдошко ошол жерде колхозду уюштурган. Биз ал эжекебиз менен сыймыктанабыз. Эми мектеп жөнүндө айтсак, азыр мектеп 450'nin арбесте окуучулар окуйт. 30'dan ашуун мугалим иштейт, техничкалар менен 40'dan ашуун. Кудайга шүгүр, бардыгы ынтымактуу иштеп атышат. Мына быйыл биздин директордун ушул аракетинин натыйжасында жана ошондой эле мурдагы директорлордун аракетинин натыйжасында быйыл Кудай буйруса 270 орунду орто мектептин фундаменти курулат. Ага мамлекеттик бюджеттен 5 миллион акча бөлүнөт. Эми 2-3 жылдын ичинде бүтөт буйруса. Ошондой эле мына жаштардын демилгеси менен бул жерде азыр спорт залы курулганы жатат. Бул да болсо биздин ушул экономикабыздын өнүгүшү деп эсептейбиз. Эми биз кайсы жерге барбайлы Бешбуркан өнөр жайлуу айыл деп эсептейбиз. Себеби бул жерде Абсамат Масалиев атындагы шахта бар. Мына ушул жакта айылдан 1 километр арыракта. Ошондой эле айылдын мына түндүк жагыда bir 1,5 kilometre narida bu yerda Aksay sement zavodi var. Biz эгерде ушул заводдор иштеп